Соңку 3 жылда улуттук коопсуздук кызматы 1 миллиард 200 миң доллар акчаны мамлекеттин казынасына кайтарды. Бул каражаттарды кайтарып алуу үчүн Камчыбек Ташиев башын канжыгага байлап, Кыргызстанда гүлдөп, кадимгидей көрүнүшкө айланып калган Крим чөйрөнү алсыратып, алардын ана башчыларын жок кылууга туура келди. Элдин ырыскызын жеп, жомоктогудай байыган жемкорлор менен аяосуз күрөшүү да оңойго турган жок. УКМК төрагасынын мындай чечкиндүү кадамдары өзүнө душман арттырып, тишин кайрагандардын катарын көбөйттү. Аны түшүнгөн өлкө башчысы Камчыбек Ташиевдин коопсуздугун кайтарууну күчөткөн. Бирок Камчыбек Ташиев өзүнүн коопсуздугунан да мамлекеттин кызыкчылыгы жогору турарын билдирип, алдыда криминалга каршы күрөшүү уланарын, бул үчүн даярдык акыркы 2-3 жылдан бери жүрүп келгенин ачыктады. Ага улай, мындан ары Кыргызстанда Матраимов, Көлбаев, Женга дегендер болбойт деп кесе айтты. Менин бул жерге келгенимдеги негизги максаты коомубуздагы эң негизги болгон коррупционерлер менен мыздаемство, взяточество, бандиттер менен күрөшүү эң негизги. Коомубузду биз, ушул элементтерден тазалайбыз. Муну сиздер жакынкы күндөрдө көрөсүздөр. Мындан 3 жыл мурда УКМК жетекчилигине жаңы дайындалып келген Камчыбек Ташиев Кыргызстанды мыйзамдуу өлкөгө айлантуу максаты бар экенин башынан эле баса белгилеген. Тамырлашкан коррупциялык системаны жок кылуу, криминалдарга каршы күрөшүү канчалык татаал болбосун, тийиштүү кызмат кыска аралыкта өз жыйынтыгын көрсөтө алды. Буга соңку 3 жылда УКМК тарабынан уурдап, талаптоноп, коррупциялык жолдор менен чыгарылып кеткен 1 миллиард 200 миң доллар акча каражаттары мамлекеттин казынасына кайтарылганы далил болду. Албетте мындай аяосуз күрөш тийиштүү комитеттин башында турган Камчыбек Ташиевдин коопсуздугуна да коркунуч жаратат. Мындан улам өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен УКМК төрагасынын коопсуздугун кайтаруу иштери күчөтүлгөн. Мыйзамсыздыкка каршы күрөштө коопсуздук маселеси жогорку кеңештин депутаттарында түйшөлтүп жатабы? Айтор парламенттин бул жумадагы жыйынында эл өкүлдөрү Ташиевди кайтаруу иштери кандай жүрүп жатканына кызыгышты. Бул киши криминал менен да баары менен күрөшүп атат. Биз мамлекет бул кишини семьясын кайтарганга бир кандайдыр чаралар көрүнүп атабы? Бул киши өзүн ойлобой эле баарын жакшы эле күрөшүп атат. Жок, урматтуу Садыр Нуркожоевич атайын өзгөчө көңүл буга бөлүнүп атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнө дагы, үй бүлөсүнө дагы биз бир да кыл чачын жерге түшүргөнгө мүмкүнчүлүк бербейбиз эч кимге. Ал эми дал ушул жыйында УКМК башчысы Камчыбек Ташиев өзүнүн коопсуздугунан да мамлекеттин кызыкчылыгы жогору турарын билдирип, алдыда мыйзамсыз иштерге каршы күрөш уланарын кошумчалады. Андыктан бул жааттагы иштерге жогорку кеңештин депутаттарын да жардам берүүгө чакырды. Биздин өмүрүбүзгө коркунуч келет экен, же болбосо жана башка артык шултоолор менен отурсак, анда мамлекет өзгөрүү болбойт. Мамлекетибизди бүт тазалашыбыз керек. Силер жардам бергиле, урматтуу депутаттар. Барын чеке жылдырып коелу. Жеке кызыкчылыкты, бизнести, акчаны мага эч нерсенин кереги жок. Байлыктын дагы, креслонун да башка мага бир гана маселе. Мамлекетибизди таза, мыйзамдуу өлкөгө айлантып калышыбыз керек. Биз 32 жылдан бери аябай жемкорлошкон мамлекетпиз да. Бул жерде күрөштүн өзү бул өтө чоң батырдык да бул. Мурун бизде күрөшө турган инициатива же башка кылган киши жок эле. Азыр мына конкретный киши өзү чыгып уран кылып, ушу күрөшөлүк, мындай результаттарын көрсөтүп атат. Мына кече криминалдардын канчасы жок болду. Бул мурун болуп көргөн эмес да. Соңку учурларда криминалдарга каршы күрөштүн күч алганы баарына маалым. Каралардын башындагы жетекчилерден тартып, Крим чөйрөсүнүн мүчөлөрүн кармоо иштери байма-бай жүргүзүлүүдө. Мындай татаал күрөштүн жүрүүсүнө комитет акыркы 2-3 жыл бою даярдык көргөнүн Ташиев ачык маалымдады. Ага улай төрага мындан ары Кыргызстанда Матраимов, Көлбаев, Женго дегендер болбойт деген убадасын берди. Борьба с ОПГ еще жестче будет борьба. Вот мен ачык эле ушу трибунадан силерге дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына бүгүн азыр Женганы алдырып атамын эмеден, тигели Оштон. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул эмеге экранга айтып коюп, он продолжает. Я сделаю так, что он не продолжал. Я сделаю так, что он никогда не стал дальше лидером ОПГ. Что бы это ни стоило. И каждому это относится. Экраннан айтып коюшу эле болду, биз идеядан кайттык,
болды, бүттү, эми деп коюшуп, кайрадан вот этим заниматься. Заниматься не будут теперь. Я как обещал, в нашей стране ОПГ не будет. Тийиштүү комитеттин коомдогу терс көрүнүштөрдү бөгөттөөгө багытталган аеолсуз иш-аракеттери парламент тарабынан да колдоого алынып, эл өкүлдөрү да өз баасын беришти. Өтө чоң иштер болуп атат да. Мына бюджетибизге канча жылдан бери түшпөгөн акчаны бир түшүрдүңүздөр да. Баарыбыз көрүп атабыз, ал акчалай түрдө, акчалай эмес түрдө. УКМК ОПГ менен катуу эле күрөшүп атат. Буюрса дагы толуктоолор болот. Mana болуп көрбөгөндөй коррупция менен күрөшүп, канчадаган миллиарддаган акчаны түшүрүп жатат. Кыргыздын банкасыга шындай президент, шындай адамдар келсе, Кыргыздын башыга, Кыргыз мамлекети тез эле көтөрүлүп кетишке повод түзүлөт да. Коомчулукта сот бийлигиндеги айрым судьялардан, адвокатура, укук коргоо органдарынан, дагы башка кызмат адамдарынан жабыркап адилеттүүлүк таппай жүргөн жарандардын санарбын. Бу багында көпчүлүк кызмат адамдары мамлекеттин каражаттарын көбөйтүүгө эмес, тескерисинче сол чөнтөгүн кампайтууга кызыгышкан. Айтор баарынын кылмышы четинен ачыкталып, мыйзамсыз акчалар казынага, ал эми өздөрү болсо темир тор артына киришүүдө. Биздин көз карашыбыз аябай жакшы. Шул темпте кетсе, Кудай кааласа, биз оңолобуз. Буга чейин эч убакта мындай болгон эмес. Мен президентибиз менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул темпте кетсе, биз Кыргызстан дагы 2 жылдын ортолугунда биз Швейцария болобуз деген үмүттөмүн. Мындан ары карапайым элдин укугу тебеленбейт, байлардын чириген системасы толугу менен жок кылынат. Мыйзамсыз иштерге аралашкан чиновник же анын тууганы болобу, Айтор баары мыйзам чегинде жооп берет. Өз кезегинде мындай көрүнүш карапайым калкты да канааттандырууда. Комитеттин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевдин кечээки парламентте айткан сөзү бүгүнкү күнү мени түн бою уктаткан жок. Себеби мен 2010 жылдан бери ушу коррупция менен кармашып жүрүп, именно соттор боюнча, именно прокурор боюнча мына керек болсо документ менен жатып, документ менен туруп калдым. Ошондон бери кайрылбаган жерим калган эмес. Мындан дагы жакшы, мындан да күч өтсүн коррупция менен. Коррупция менен именно азыр жалгыз комитет ушул Камчыбек Кыдыршаев гана күрөшүп атат. Мынча болгон эмес да 30 жыл болуп жүрдүк го жөн эле темселеп. Кармашка ошо тыйыш керек. Мен мисалы үчүн ушу коррупция менен күрөшкөн иштерин көрүп атам. Анан айрым айыл кыштактарга чейин асфальт алып өзгөрүү барлыгын көрүп атам да. Анда мындан да көп кылса болот, эгерде командасы жакшы иштесе. Али коррупционер деген нерселердин барлыгын тамырын каркып атат. Ушундай киши керек эле, ушундай киши келди биздин пешенебизге. Мына канча деген вертолеттор келип атат туурабы? Канча деген мына 1-2 миллиард долларга мына азыр техникалар алынды. Аябай көп иштер жүрүп атат. Армияда да чоң реформалар болуп атат. Ошон үчүн ошо жапатырма колдойлу. Белгилей кетсек, Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Гөлбаев 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясында жок кылынган. УКМКнын маалыматына ылайык, Крим төбөл Камчы Гөлбаевдин жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мафиясына байланышы бар 225тен ашык мамлекеттик кызматкер аныкталып, алардын 70тен көбү кызматтан алынган. Бажы кызматында эле 85 адамдын байланышы аныкталып, 50 чактысы жумуштан бошотулган. Ошондой эле УКМК башчысы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аброюна шек келтирген 3 кызматкер иштен алынганын билдирди. Алардын бири $28,000 пара алган, экинчиси үчүнчүсү менен сүйлөшүп алып, инвестордон $82,000 алышкандыгы себеп болгон. Мындан тышкары Камчыбек Ташиев төраганын орун басарына, башкы башкармалыктын башчысына жана бөлүм башчыга сөгүс жарыялаганы маалымдалды. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.